Саламатсызбы? Ыкчам ТВ каналында биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басыңыз. Assalamu alaikum достор, мына Жетин тоодо жүрөбүз. Карагыла эмне деген жаратылыш, эмне деген мөңгү, мына эмне деген карагай, арча, ошол аркар, голжа, илбирс, аю, карышкыр, кайберендер мекендеген тоону эми жырткычтык менен кол салалы деп турабыз. Же Кытайга берели, же болбосо өзүбүз иштеп өтөбүз деген шылтоо менен ушакты жырткычтык менен талкалайлы деп турабыз. Туугандар, мына Таш Башат айылы менен Эки Нарын айылынын тургундары бизди тосуп алып жардам сурап атат. Ушул Жетин тоону келечек муң алып калалы деп. Ушундай кайберендердин мекендеген илбирс, аю мекендеген тоону күрөк сайылбасын деп бизден жардам сурап атат. Аларды видеого тарткан жокмун, анткени башыбыздан өтүп калган билесиңер, ушул уран маселеси, нарындагы логистика, баягы Баткенде чек-арага барып жергиликтүү элди видеого тартып интернетке чыгарсак, эртеси күнү СМБ менен МВД алардын баарын чакырып алып сурак кылып кысым көрсөткөн учурларды көп көргөнбүз. Ошон үчүн азыр аларды чыгарбай туруун чечтик, бирок репортаж тартып даярдап койдук. Достор, азыр бизге ушул Жетин тоону коргоо кыймылы түзүлгөндөн кийин бут тосуулар, басым кысымдар абдан күчөдү. Ар кандай фейктер дагытып, фейктерге кирсең 5 досу бар же досу жок. Анан ар кандай юпкас сөздөр жазып, силер душмансыңар, силер өзүбүз иштетпегенде ким иштетет, качан иштетебиз депчи. Туугандар, биз азыркы бийлик муну иштеткенге даяр эмес. Азыр даяр жаткан кара кечеде көмүрдү да иштете албайбыз. Ошону да тыңгылыкту каза албай, тоону кулатып, Жетин тоо эмес, ошо Бишкектин жанындагы свалка, таштанды ташталган полигонду дагы тыңгылыкту иштете албайбыз, туугандар. Анан ушул эми Жетин тоо келечек муңга калсын. Уулуу заттардан башка, талкаланган өңүдөн башка дагы ушундай жаратылышты. Мына жергиликтүү эл эми азыр баарыбыз деген мигрант болуп, билим алып, жаштарыбыз эки жакка көп чыгып калып, алардын көзү ачылып келип айтып атат. Ушул Жетин тоодон түшө турган акчаны башкача экономиканы көтөрсөк болот деп сунушту. Ошол жергиликтүү эл дагы айтып атат. Туризмдин түрү. Бияктан жанагы мына суу агып өтөт билесиңер. Эки Нарын суусу кошулган жер. Бул жакта деген жанагындай туризмдин түрүн ошол кайык менен спорт билесиңер, ошолорду экстремальный спорт деп коет. Ошолорду өнүктүрөлү деп атат, сунуш киргизип атат. Парашюттун билесиңер, могу түрлөрү бар. Дельтаплан, параплан, ошолордун баарын учуруп, эң негизгиси бизге ошол туристтерге шарт түзүп берсек эле жакшы болот эле. Алардын коопсуздугун, аларга баягы тейлөө сервис деп коебуз, ошону жакшыртып, билим алып, мына биз өзүбүз ушакта туруп, ушу Ташкентке, Алматага да турист болуп барып атабыз. Ушактан эми туризмди эле өнүктүрүп, бул жактан жөө келет билесиңер, туристтер мотоцикл менен келет, машиналар менен келет, биздин жерди көрүп суктанышат. Дүйнөбүздүн баардык булуң бурчунан, Араб өлкөлөрүнөн келет, Европа өлкөлөрүнөн. Эми бул жерди сактап калыш керек. Бир дагы күрөк сайдырбай, бир дагы кумун ташын тийгизбей, өзүбүз дагы иштетпей, анан ушул азыр Жетин тоону иштетебиз деп ошол ишкананын башына Темир Сариевди алып келгени да бул абдан кооптуу болуп турат. Туугандар, эми мына бизде көптөгөн финанс булактары менен азыр элдин башын айлантып атат, анан дежурный жанагындай фейктерди бизде экономика алсырап атса, анан бюджетте акча жок болсо, анан өзү иштетпегенде качан иштетебиз, анан ким иштетет болуп. Туугандар, мына азыр сырттан бир бизнес кылайын десең, дары ташып келейин, дарыны да мамлекет ташып келбейт билесиңер. Анан частный бир олигархтар, бизнесмен, депутаттар өздөрү лоббировать этип, өздөрү ташып келет. Телефон ташып келейин десең, техника ташып келейин десең, дары ташып келейин десең, түбү барып, таможнядан өтө албайсың. Барып бир мафия өзүнчө бир эмеге барып такалат. Же бир Төрөбай Зулпакаевга такалат, же Бакыт Төрөбаевга такалат, же Асылбек Жээнбековдун аялына барып такалат. Ошондой бизнестерин баарын бөлүп алып, ошол бир уч олигархтардын
көпөстөрдүн чөнтөгүнө кеткен үчүн ошондойлор мамлекетибиз алсырап турат. Эми ошондой 30 жылдан бери мамлекет соруп келген, талкалап келгендер бүгүнкү күндө дагы азыркы бийликти тегеректеп жүрөт. Ошон үчүн биздин экономика өнүкпөйт. Ошон үчүн туугандар, мына жетим тоону коргоо кыймылы, азыр жетим тоодо жүрөбүз. Эмне деген жаратылыш. Достор, бул жакты эми келечек муңга сөзсүз түрдө калтырышыбыз керек. Эч нерсесине тийбей туруп. Жергиликтүү эл өзү дагы суранып атат. Ошо бизди күтүп атыптыр. Булар өздөрү чыгалы деп, бирок баягы кооптонуп аткан экен. Башка жерлер бизди колдойбу деп. Ошол активисттер ушундай кыймыл түзүлүп атканын, жетим тоону коргоо кыймыл түзүлүп атканын угуп алып, аябай сүйүнүп бизге колдоо көрсөтүп атышат. Мейман достугун көрсөтүп. Мынакей достор. Арча Кайың, Карагай, Аюу, Илбирс, Аркар, Кулжа, Кайберендин баарын мекени. Эми жергиликтүү эл ушундай ыйламсырап, биздер эми жайлоо өлөт, жайыт өлөт, суулардын баары ууланат. Анан дагы бир нерсе, могу нарындык туугандар видео обращение менен колдогондор болсо кылып койгулачы. Бизден суранып атат, суу жылдан жылга азайып атат дейт. Себеби дегенде, бул суу Кумтөрдөн бери агып келет. Кумтөрдө Лысый, Давыдов мөңгүлөр талкаланып атат бүгүн. Алтын жок деген Кумтөрдө, алтын аз калды деген Кумтөрдө кылымдарды карыткан мөңгүлөрдү бүгүн жырткычтык менен талкалагандыгы үчүн şu нарын суусу да азайып атат дейт. Эми биз бара-бара чөлгө айланабыз. Бүтүндөй Орто Азияга жете турган мөңгүлөр сууну талкалап жырткычтык менен бияктан дагы эми ушул жетим тоону да талкаласа суу азаят, жайыттардын баары өлөт. Бизди жайыбызга койгулачы деп атат ушул жергиликтүү элчи. Ошон үчүн туугандар, бардыгыңарды биригип, жетим тоону коргоо кыймылына кошулуп, жанагындай силер бут тозуп атасыңар, эл душманысыңар дегендерди укпай, аларга көңүл бурбай, ушул жетим тоону коргоп калалы. Мына эмне деген керемет. Карагылачы, көк тиреген Арча Кайың. Капчык айында жүрөм. Туугандар, достор, атуулдар, чыныгы атуулдар. Бул жетим тоонун эми тарыхый жагы дагы бул жакта деген биздин Манас атабыздын ордосу болгон экен. Ушул сырткы душмандар менен чабышып атканда ушул жакта ордосу болгон экен. Андан кийинки баатырларыбыз дагы ошол эр табылды, эр төштүк бардыгы ушул жакты жайлап, ушул жакты журт кылып, ушул жакта үңкүрлөр бар экен, алардын дагы ушу тарыхый жерлерибиз. Эми бул жак биздин келечек муңга калууга тийиштүү деп эсептейбиз. Сөзсүз түрдө. Ошон үчүн азыр жетим тоо темасын таптакыр жабыш керек. Темир Сариевди вообще жолотпош керек. Ошон үчүн туугандар, күч бирдикте бардыгын жеңебиз.